Бүсара Туратова жакында өлкө башчысынан мамлекеттик сыйлык алды. Ал эмгек сиңирген мугалим наамына татыды. Ак Татыр айыл аймагынын тургуну Тургунбай Садыков атындагы орто мектебинин тарых мугалими. Агартуу тармагындагы жарым кылымга тете эмгегин үзүрүн көрүп кубанып турган чагы. Ошол кабарды укканымда биринчи жолу өтө толкунданып, ушунчалык көзүмө да жаш алып кеттим. Сыймыктанып, ушунчалык суктанып, өзүмдү токтото албай көзүмө да жаш алдым. Бүсара Туратова 71 жашта. Ал мугалимдик кесиптин түйшүгү менен катар үй бүлөдө да мээримдүү эне болуп, жолдошу экөө 5 баланы тарбиялап өстүргөн. Учурда 18 небере, 4 чеберинин бактылуу чоң эне тайенеси. Кезинде анын жолдошу да мугалим болуп эмгектенген. Аларды айылда мугалимдердин үй бүлөсү деп аташат, анткени уул келиндери да бул кесиптин ээси. Мен да ушул ататылган Тургунбай Садыков атындагы орто мектебинде мугалим болуп иштейм. Ушу атам менен апамдын жолун жолдоп, мен дагы ушул мектепте окуганмын, атам менен апам окуткан мени дагы. Ушул үйдүн эң чоң келини болом. Биз апам менен сыймыктанабыз. Апам менен атам дайыма бизди мектепте болбосун, үйдө болбосун сүйүп жүрчү эле да. Атам раматылык өзү жаш өтүп кетти. Өкүнүчтүү, эми бул жакшы күндөрдү апам менен бирге чогуу өткөрөйт да. Бүсара Туратова жогорку билимди Улуттук университеттен алган. Бүт өмүрүн мугалимдик кесипке арнап, райондук, облустук сыйлыктар менен катар эл агартуунун мыктысы болууга да жетишкен. Учурда ардактуу эс алууга чыкса да, жаш муунга татыктуу тарбия берип келет. Пенсияга чыксам да, үйдө отурганда биз мугалимдик системага көнүп алыптырбыз. Үйдө отурганда жөн эле алиги ооруларыбыз күчөйүп кайтачы. Ушунчалык кыйналабыз да, үйдө күн өтпөйт. А мектепке барсак, баягы ооруларыбыздан эсибизден чыгып калат. Балдар менен аралашып, баягыдай болобуз дагы бардыгын унутуп, баягыдай болуп кайрадан анан үйгө уф деп кайтып келебиз. 50 жыл агартуу тармагын аркалаган мугалим эжей учурда жаш мугалимдердин насаатчысы. Анын окуучулары эжеке айылдагы дээрлик 3 муунга билим бергенин да белгилешти. Мен мыкты тарыхчы деп билем. Анан ошол убакытта эле иштегенде баягы ошол убакыттагы инновациялык ыкмалар менен сабак өтчү. Мен Бүсарадан көргөн баягы сот сабагын өтүү дегенди. Ушунчалык неме кылып өтүп эле да. Анан классы дагы бар болчу. Класстар менен иштеп жүрдү. Класстар менен иштегенде да аябай чыгармачылык менен иштечи. Класс менен окуткан окуучулар бир нече класстарды бүтүрдү. Андан кийин мен өзүм жетекчи болуп иштеп жүргөн убакта дагы Бүсара иштеп жүрдү. Эң мыкты чыгармачыл мугалимдеримдин бири Бүсара эле. Биздин тарых мугалимибиз Туратова Бүсара эжеке бизге 5 жылдан бери сабак берип келип жатат. Сабагында аябай кызыктуу өткөрөт. Эжеке биздин тарыхыбыз ушуга чейин эмне болуп келген бүт Кыргызстандын тарыхыны бизге айтып берет. Бул сабак аябай кызыктуу. Каарманыбыз келечек муунга Кыргызстандын тарыхы сабагынан билим берүү менен өлкөнүн эң алыскы чек арадагы айылында көптөгөн билимдүү, мекенчил жаштарды тарбиялоого салым кошту. Анын окуучуларынын аймактагы, өлкөдөгү билим таймаштарындагы жараткан ийгилиги эжекени ар дайым сыймыкка бөлөп, дем күч берип турат. Айжамал Абдыкарова, Аскар Баймуратов, Салам Медиа. Кыргыз автономиялык областы болуп түзүлөт. Азаматсыңар.